Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, dostlar. Жалпы эле кыргызстандыктар амансыздарбы? Кудай жалгап, омтип. Ош жана Кара суу жолу дагы оңдоо иштери башталды, омтип. Кудайга шүгүр. Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү айтабыз. Көптөн бери өзүңүздөр билгендей видео тарта видео чыгарбай калдык эле жеке иштер менен. Бүгүн омтип убакыт таап сиздер үчүн жеринен көрсөтөлү деп келип калдык. Жол иштер кандай жүрүп жатат? Движение толугу менен бир бетке өттү. Ал кандай десеңиздер, бул тарап ошол Ош тарап болуп калат. Биз турган жер бул Кашкар кыштак. Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө турабыз. Бул бет өзүңүздөр ошол көрүп жаткандар, билгендер болсо толук түшүнүп турат. Бул бир бет болгон, Ош шаарына кете турган тилкеси болгон. Бул тарабы Оштон Кара сууга келген, Кара сууга кеткен тилке болчу, бирок азыр эми жолду толугу менен токтотуп койбой кыштакка дээри бир тилкеде алып келип машиналарды. Анан кыштактан ары уже эки тилке болуп кетип атат. Мынакей ошол сиздерге айтып түшүндүрө турган максатыбыз. Уже мындан ары Кара сууга карап кетип жатат. Техникалар баары ордунда. Ондай оор жүк КамАЗдар, ондай болгон экскаваторлор, жолду толугу менен бузуп жердин шагылын, толук жерди, жумшак жерди калтырып атат. Анан мурунку бир берүүбүздө дагы айтып чыкканбыз. Мына жолдо ортоңку жеринде, ондой жерде ошо бөлүп турган бир кандай десек, бир жер турганда арчалардын орду, мондой столболордун ордучу. Ушул жерде эми сиздерге проектисин барып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кандай жол болот, ортосу же дагы ушул бойдон калып кетеби? Жолдорду антарып салган. Бул ошол Ош шаарына дээри болуп атат. Биз сиздерге азыр ошол Ош шаарына кайсыл жерине дээри барганын дагы, ал жакта кандай иш жүрүп жатканын көрсөтүп, толугу менен сурап билип бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Колдоо иретинде подписаться болдук болсоңуздар, подписацияны басып, комментарий жазабыз, ой пикир калтырабыз. Эч кандай бул жерде жолдун бир пробкасы же бир жол движение токтоп калган эч кандай бир учур, жагдай көрүнбөйт. Мынакей бул машиналар ошол Оштон келаткан унаалар. Знактар дагы толугу менен бул жерде турат. Көрсөңүздөр. Assalamu alaikum. Бир-эки суроо берсек болобу сизге? Атыңыз ким? Ислам. Азыр жол уже Кашкар кыштактын дээрлик бир ортосуна дээр келип калыптыр да. Бузучу, Бул кайсыл жерге дээр барган эми? Уягы? Уягы Нариман Турговойго чейин. Турговойго дээр уже жол мондой талкаланып толугу менен алынган, Бир жагы. Бир жагы. Эми бул этап менен бөлүнүп
иш жүрүп атат туурабы, канча күндө бүтөт, канча күндө бул бетти алып туруп, анан мынау бетке ошук тарапка кеткен жагына өтөт эми. Чоңлар булат да аны. Ата буну дальше кетиреттик бу жакачы. Пока ушул жерге дээри тазалап келатат азыр эми, а? Аяктан погрушуйлар юштуштуп келип атат. Болду, рахмат чоң. Жигиттер ушул баш аламандыгын карап ушул жерде турушат. Биз эмесе сиздер менен ошол Нариманга баралы. Нариманда кандай иш жүрүп жатат? Эч кандай жолдо пробка көрүнбөйт. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Бул КамАЗдар бурулуп каяка кетип атат десеңиздер, үстүндө жүгү бар. Көрүп аткандарсыздар мынакей. Бул ошол могу топтолгон цементтерди, асфальттарды ташып, ошо бир жок кыла турган жагына алып кетип атат булар. Азыр Нариманга кеттик эмесе. Азыр биз Кашкар кыштактан чыгып Нариманга келип калдык. Мантип бир аз пробкалар бар экен бул жерде. Азыр мындан ары дагы жол жүрө берели. Сиздерге толугу менен көрсөтүп беребиз. Окшо машинелер дагы кичине бир жол эрежесин сактап койсоңуздар, биз деле шашылышпыз. Бир аз шашылбай эл катары дегендей. Окшондор аябай көп экен. Көп өтөт экен бул жерден. Эмесе аркабызда, алдыбызда канчалаган машиналар эч кандай алгон албай эле сакчына кетип жатат. Окшондор бирок арада пайда болуп калат экен. Окшон унаалар эки четтен чыгып мынакей биз дагы Наримандын кыргоойуна келдик. Азыр бул жерде дагы монтип техникалар жумушун аткарып, өз нугунда иш жакшы жүрүп жаткандай. Пробка бул жака келгенде бирок өтө эле күчөп кетти. Кыйла күчөп кетти. Каяка десеңиздер, ошол Кара Суу районунан Ош шаарына бара жаткан жагы уже пробка. Азыр бул жерлерди дагы толугу менен бузуп, талкалап, ондай болгон КамАЗдарга жүктөп жатат. Бул жактан аркасынан эле бат-баттан КамАЗдар келип, мына сүрдүрүлгөн жерлерди алып жолду ачып жатышат. Эч кандай бир токтоп калуу же бир техника көрүнбөйт, же бир ustalar görünbeyt деген tema жол экен чындыгында. Жолдун азыркы абалы мынакей. Бул тарапта дагы техника иштеп жатат, көрүп жаткан болсоңуздар. Мындай болгон оор жүк КамАЗдар келип бат-баттан иш кызуу жүрүп жатат.
Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деген сөз бар го Кыргызда. Азыр кыш, бирок өтө чаң жана өтө эле бир жайдай же бир жаздай эле сезилип калып тур бул жерлер. Анткени өтө эле чаң, өтө чаң. Телефондон канчалык сиздерге көрсөтүп берет телефон. Артынан эле жүк ташуучу КамАЗдар анан моундай болгон прицептерди бул жерге коюп коюп тур мишай кылып. Бунун ээси жокпу? Ээсинин ээси жокпу дегендей. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иш жакшы кетип атабы? Азыр бул жерде кыштактын ортосуна дер барып калып тур жаңа жол бузулуп. Азыр бул жак бүтсө, анан асфальт басылып кетеби сразу аркасынан же жолдун бул бетине өтөбү? Биринчи мына бет бүтүп, анан аркы бетке өтөбү деп ойлоп атам да, асфальттарынан бери бүтүрүпчү. Рахмат сизге. Улуттук медиа. О, техникалар өзүңүздөр билгендей жанагы мамлекеттин эсебинен каржыланган техникалар мурункудай эски түскү баягыдай кыйналган техникалар бул жерде эч көрүнбөйт. Sizlerge dagы biraz narrak barıp dagы tart көрсөтүп берейин. Жолдун кенендиги азыр могу жерлерди кырып алгандан кийин, бузуп алгандан кийин аябагандай бир чоң жол болуп бир международный дейбизби же дүйнөлүк талапка жооп бере турган жол эле болуп калыптыр. Мына көрүп атасыздар. Мурда бул жер бир могу жерге дери болчу. Bunun buyagı уже жашыл зона болчу да. Азыр мынау жашыл зонаны дагы менимче алат окшойт. Бул жерден сиздерге бир толук маалымат алып берейин деп аракет кылып атам. Бирок начальстволорун эч учурата албадым. Бүт рабочийлер рабочий дегенде өзүнүн ишин аткарат. Анан мындай нерселерге анча түшүнбөгөн рабочийлер аны өзүңүздөр туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Ош Карасу жолу тинчиди. Бирөөлөр айтмакчы бачагы чыкты деген адамдар мына бир көрүп койсоңуздар. Ош Карасуунун жолу бир аз сабыр кылсак өтө бир сонун деңгээлге чыкчудай görünüp жатат. Эгер ушу темпте эле кетсечи пробка өтө пробка экен. Если көрүп жаткан адамдар болсо Карасудан Ждановка чыгасыздар. Карасуданчы Ждановтан чыгып Ждановтан Сапкозду көздөй. Сапкозда мына жакта Мачак деген жер бар. Сапкоз, Агартуу, Кайрат, Маданият, Мачак, Калелин бар бул жакта. Колхоз Калелин бар. Ошодон сиздер мына Ош районго чыгып кетсеңиздер болот. Монтип пробка кылбайчы. Эгер көрүп жаткан Карасуудагы, Оштогу мекендештерибиз көрүп жатсаңыздар, ошол жактарга айдасаңыздар мондай пробкада калып башыңыздар оорубайт. Мынакей пробка. Бул эми биз азыр Наримандын круговойундабыз. Бирок бул пробка каерге дери канча километр же канча метр экенин айтуу кыйын. Мына ошол өзүңүздөр билгендей Наримандын
круговой болуп аталат. Бул жака дагы келип ошо жолдун бүткөн жактарын дагы сиздерге мен бир аз көрсөтөйүн дагы. Анан видео съемкабызды аяктайлы. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Дагы Ош Карасу жолун качан баштап, качан оңдоп бүтүрүш керек эле? Же сааты, минутасы азыр чыкканы үчүн эми башталдыбы? Ошого бир ой пикирлер жазып койсоңуздар комментарийден өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар дагы кайсы жерлерди кантип тартып берели, биз ошону тартып берип көрсөткөнгө сиздерге толугу менен аракет кылабыз. Могу жагы ошо жол толугу менен тазаланган жагы уже. Бул тарабы бул ошол Ош шаарына кеткен көчө, бирок Ош шаарына кеткен көчө деген менен бул Карасу району бул жер. Нариман айыл өкмөтү. Мына жол толугу менен тазаланып, керек болсо мына жашыл зонага дери алып, толугу менен жердин өзүн ондай шебендерди гана калтырыппыз. 5'ten 17 öttü hazır. 5. fevral çislo 2026 yıl. Hiç kanday toktop kalуу kanday yok. O asfaltlardagı bizdin urушубузга караганда 1980 канчанчы жылдагы Ош Карасу асфальт болгон экен. Но асфальтты эми жоондугун караңыздар. Канча жыл? 40 жылдан өтүп кетти ошондо. 44 жыл болуп калат. Эсебим боюнча. Ошончо жол, ошончо жыл. Мына асфальттар кызмат кылды. Бул жерди ошол акыркы күндөрү жамак, артынан жамак, только эле жамак болуп кеткен бул жерлер. Жолдун бул бети дагы, аркы тилкеси дагы только эле жамактын аркасынан жашап калган. Бирок бул көрүп аткан болсоңуздар бир 20га жетпейт го дейм. Талшынасы. Эми Кудай кааласа, Кудайдан жакшы бир ниеттерди кылып сурансак, жолубуз Кудайдан болуп жакшы бир асфальт болуп калса, анан элдердин эле бир жыргалчылык болуп калат. Анткени бул жолдо өтө жүрүү дагы бир мүмкүн болбой калган, жүрүүгө дагычы. Жамак анан асфальт дагы баягындай катуу асфальттан болчу. Азыркындай жумшак эмес. Ошого машиналар дагы тез эле төгүп койчу. Жол коопсуздугуна караган бул жерде жигиттер дагы бар экен. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Сага канчага иштеп атасыздар бул жерде?
Жети жети жарым. Мынау иштерчи? Мынау КамАЗдарчы? Ama da biz kaçar iş toplamadan önce Иш канча ошо бир сегизге дейин барабы же түнү менен иштеп атабы? Только күндүз а? Эл, рахмат чоң. Болду, өчүрүп коем. Тапкайлы койбойсузбу деген менен түштүр да. Ошол урматтуу мекендештер, бул жагы дагы уже кеч киргенге жумушчулар, мындай коммерсанттар ишине кайтты. Жол аябай проп болуп кетти. Эми шаардын ичине кирели. Шаардын ичинде дагы бир көрүп кызыктуу жерлер болсо сиздерге тартып көрсөтүп берели. Бул тарабы болсо ошо Кашкар кыштактын кире бериш жагы болуп калат. Бул Кара Сууга кеткен көчө. Жолдун аркы тилкеси Кара Сууга кирген, а бул жагы Кара Сууга, Кара Суудан Ошко чыккан көчөсү болуп калат. Аман болобуз, тынч болобуз, урматтуу мекендеш. Каякта болсоңуздар дагы алтын башыңыздар аман болсун дейбиз. Жумушчуларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Күндө күндөбөй, түндө түндөбөй ондай таза жүрөк менен мээнет кылып мекенге бир өтө чоң салым кошуп жатышат. Аман болобуз. Дайыма мекенибизде тынчтык боло берсин.